COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 4 Чүй облусунда 2 бейтап каза болду. Бир суткада 305 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 186, Ош шаарында 7, Чүй облусу 89, Талас облусу 4, Нарын облусу 1, Ысык көл облусу 11, Жалал Абад облусу 4, Баткен облусу 2 кишиден вирус табылды. Март айынан бери 91.144 киши вируска чалдыгып, 1540 бейтап көз жумду. Бишкек шаардык мэриясы 9 апрелге чейин Борбор калаада 22 мектеп окуучусу жана 16 мугалим коронавирус жуктуруу алганы лабораториялык жактан тастыкталганын кабарлады. Буга байланыштуу 7 мектептеги 11 класс аралыктан окутууга өткөрүлгөн. 14 апрелге карата шаардагы 3 мектеп номер 13, 28, 52 орто мектептер аралыктан окуп жатышат. 1377 баланын ата-энеси балдарынын саламаттыгына байланыштуу аралыктан окууга арыз жазышкан. Шайлоо жана референдумдан кийин 14 апрелде Бишкектеги мектептерде кадимкидей окуу уланды. 1, 5, 9 жана 11 класстын окуучулары мектеп партасына кайтышты. Ушул тапта мектептерде 100 миңден ашуун бала окуп жатат. 13 апрелде Оштогу 2 менчик мектептин окуучуларынан коронавирус аныкталган. Жетиген жана Олимп мектептеринде окушкан бир тууган 3 кызга оору Бишкектен жаңы барган атасынан жуккан. Натыйжада бул мектептер 2 жумалык карантинге жабылып, балдар аралыктан окуй турган болушту. Коронавирус пандемиясынан улам былтыр 23 марттан тартып Кыргызстандагы мектептер жана окуу жайлар аралыктан окууга өтүшкөн. Мектептер 4-чейректи аралыктан окуу менен аяктап, быйылкы жылы окуу жылында ушул режимде уланткан. 1 сентябрда мектепке 1 класстын окуучулары гана барган. Бишкек-Торугар Тунаа жолунун 18-чакырымында Mercedes-Benz Sprinter унаасы менен ЗИЛ 130 үлгүсүндөгү оор жүк ташуучуна кагышкан. ОКМдин маалымат кызматы кабарлагандай, кырсык кече 14 апрелде болжол менен саат 14:00 чамасында катталган. Кырсыктын кесепетинен 7 адам жабыркаган. Жеринен 4 куткаруучу тартылып, кыпчылып калган 1952 жылы туулган аялды унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Ал эми жабыркаган жарандар Кант шаардык ооруканасына жеткирилген учурда абалдары орто экендиги кабарланды. Чүйдөн курал жарак жана ок дары сакталган жер табылды. Аталган ок дарылар УКМКнын жана Альфа атайын кызматы 2010 жылдагы апрель 2019 жылдагы кой таш окуялары учурунда жоголгон курал жарактар боюнча ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында табылган. Ал жерден АК-47 Калашников автоматынын 2 магазини, 5,45 59 дана ок дары жана РПГ-26 Ангел гранатомету табылган. Алар күч түзүмдөрүнүн биринин баласындагы куралдар болушу мүмкүн деп жазылат билдирмеде. Алдын ала маалыматтар боюнча алынган курал жарактар, ок дарылар талап тоноого тиешеси бар кылмышкерлерге таандык болушу ыктымал. Учурда УКМК тарабынан шектүүлөрдү аныктоо боюнча тиешелүү чаралар көрүлүп жатканы айтылды. Бишкектин 1 май райондук соту 14 апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып менен кармалган серепчи Марат Казакбаев жана анын шеригинин бөгөт чарасын карады. Соттун басма сөз кызматы кылмышка шектүүлөрдү 2 айга камоо тууралуу өкүм чыгарганын ырастады. Атайын кызмат Казакбаев менен МТ аттуу жаранды 13 апрелде кармаган жана экинчи адамдын чоо жайы тууралуу азырынча расмий маалымат бере элек. Кылмыш ишинин жагдайы дагы белгисиз. Өткөн аптада Азия News гезити менен бул басылмага таандык Арба Кейджи сайты Казакбаевдин абал курчуп баратат, чек араны Ташиев чече албайт деген темада маектерин жарыялаган. Анда серепчи азыркы бийликтин, анын ичинде атайын кызматтын жетекчиси Камчыбек Ташиевдин кыргыз-тажик чек арасына байланыштуу аракеттерин сынга алган. 1 май райондук сотунун маалымат кызматы саясий серепчи Марат Казакбаев менен кармалган экинчи адам Марат Токтоучиков экенин тастыктаган. Баш коргоо чарасы тандалганын кабарлады. Соттун чечими менен Токтоучиков 2021 жылдын 13 июнуна чейин камакта болот. Ал эми Казакбаевди 14 июнга чейин камакка калтыруу чечими чыккан. Жергиликтүү ЖМКлардын жазганына караганда Токтоучиков Кыргызстандагы казак диаспорасын жетектеп келген. Эске салсак, 14 апрелде УКМК мамлекетке чыккынчылык кылган деп 2 адамды кармаган. Алардын бири саясий серепчи Марат Казакбаев экени айтылган болчу. Комитеттен эске салышкандай, мыйзамга ылайык мамлекетке чыккынчылык кылгандардын күнөөсү далилденсе 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн.
Өзбекстандын президенти Шавкет Мирзиёев бир нече аткаминерлерди иштен кетирип, алардын мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп алган айлыгын толугу менен кайтарып берүүсүн талап кылды. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан агенттиги жазды. Окуя жаштарды иш менен камсыздоо маселесине арналган жыйын учурунда болду. Президент ишине шалаакы мамиле кылгандыгы үчүн Фергана облусунун Фуркат районунун, Анжиян облусунун Улукнур районунун акимдерин жана Сурхандария облусунун мэринин орун басарын кызматтан алды. Мындан тышкары айрым райондорунун прокурорлору, милиция, салык кызматтарынын жетекчилери жана соода өндүрүш палаталарынын башчылары ишсиз калды. Маалыматка караганда, мурда Мирзиёев жетекчилерге бир кошуу бир программасынын алкагында 100 000 жаш адисти окутуп, тажрыйбалуу кызматкерлердин катарына кошуу тапшырмасын берген. Бирок аткаминерлер буга көңүл кош мамиле кылгандыктан өлкө башчынын талабы ойдогудай ишке ашкан эмес. Коргоо министрлигинде аскердик окуу жайларга тапшырууну каалаган абитуриенттердин документтерин кабыл алуу башталды. Документтер 20 майга чейин кабыл алынат. Аскердик окуу жайлардын тизмеси, бөлүнүп жаткан орундардын болжолдуу саны жана тапшыруу шарттары жөнүндө маалымат Коргоо министрлигинин сайтындагы билим берүү деген бөлүмүндө жайгаштырылган. Студенттер онлайн каттоодон өтүп, андан кийин нускама боюнча иш алып барышы керек. Өлкөдө Калыйнур Өсөнбаев атындагы аскер институтунда Кыргыз улуттук аскер лицейинде жоокерлер даярдалат. Мындан тышкары министрлик аркылуу Россия, Казакстан, Кытай, Азербайджан, Туркия жана Индиядан окуп келсе болот.